Ошон үчүн биз өзүбүздүн кемчилигибиздин үстүнөн иштешибиз керек. Кемчилигибизди таап ачыкка чыгып атса, эмне үчүн биз аларды коргошубуз керек. Андай сотторду биз эч убакта коргобойбуз. Туура ошондойлор болуп атат. Алардын көпчүлүгүн мен өз каалоосу менен кетирип атам. Өз каалоосу менен жумуштан кеткенден кийин укук коргоо органдарынын укугу ошолордун үстүнөн кылмыш иш козгойбу, сотко өткөзөбү, өткөзбөбү, ал калганы ушул укук коргоо органдарынын милдети болуп турат. Мен көпчүлүгүн азыркыга чейин чакырып келип, сурап, өздөрү моюндарына алышат. Анда эмесе өз каалооңуз менен кетиңиз, ушу актай албагандан кийин деп кетирип атабыз. Албетте бу дагы катуу болсо керек, алардын дагы үй бүлөсү, бала чакасы бар. Бирок мыйзамдын талабы, элдин талабы ошол эмеспи? Ошон үчүн биз ушундай катуу кадамдарга барып жатабыз.